Эми адамдын жүрөгүндө кадыржандык болот дедиңиз да. Эми ошондой кадыржан болуш үчүн адамдын кылган амалдары кандай болуш керек? Канткенде адам мына ошондой акып алат. Анын үчүн биринчи адамдын өзүн түшүнүшүбүз керек. Анан ал жашоосу, анан аны курчап турган дүйнөсү, ал жөнүндө кийинки этаптарда адамдын өзү ким десе, адамдын өзү муктаж зат. Бардык нерсеге муктаж болгон макулук. Ушундай жаратылган. Адам көзүн ачкандан баштап кайра көзүн жумганга чейин балким түшүндө да муктаж да. Бардык нерсеге муктаж. Демек анын жашоосун, адамдын өзүнүн мындай табиятын, мүнөзүн, сырткы келбетин бир ушундай чогултуп туруп, үчкө бөлүп карасак болот. Мен ушундай деп ойлойм. Ал адам өзүнүн мүнөзүн, же болбосо жашоосун көз каранды кылган адам бар. Анан эркин адам бар. Анан өз ара көз карандылыкка чыккан адам бар. Өз ара. Мына үчөө тең өтө кызык категория да. Көз каранды адам ким? Өзү көз карандылык деген эмне десе, адам физикалык көз каранды болушу мүмкүн, эмоционалдык көз каранды болушу мүмкүн, интеллектуалдык көз каранды болушу мүмкүн. Физикалык көз каранды бул мындай майып, же болбосо өзү иштей албаган, бир ишке колунан иш келбеген адамды биз физикалык жетишпейт ал адамда. Балким бар жогу төп келиште да иштей албайт. Ал бирөөдөн көз каранды. Адатта бул жаш балдар, ата энесинен көз каранды, физикалык көз карандылык. Же интеллектуалдык көз каранды бар адамдар. Алар өздөрү ойлонуп анализ кыла албайт. Реалдуулук менен маалыматты бири-бирине каптай албайт. Аларга сөзсүз бирөө акыл үйрөтүп туруш керек. Мына туура эмес. Мына мындай, муну бияка кой, муну бияка кой. Же болбосо эмоционалдык көз карандылык. Бул эмне десе, бул адам дайым бирөөлөрдүн пикиринен көз каранды адам. Мен кийимимди эмне дейт? Мен машинемди эмне дейт? Мен басканымды эмне дейт? Турганымды эмне дейт? Адамдардын пикири анын жашоосун башкарат. Мына эң төмөн уюштурулган амалдар. Амалдар деп атпайсызбы? Кийинкиси эркиндик. Мен эч кимден көз карандысызмын. Физикалык жактан өзүм иштей алам, өзүм таба алам. Интеллектуалдык жактан да өзүм чечим кабыл ала алам, өзүм анализдей алам. Жана үчүнчүсү эмоционалдык. Мага адамдардын пикири анчайын эле кызык эмес. Эмне десе дей берсин, мен өзүмдүн пикирим бар. Бирок бул дагы амалдардын туу чокусу эмес. Адамдардын туу чокусу, адам өзү коомдук жаратылышка жаратылган макулук да. Адамдар бири-биринен көз каранды болушу бул тартиптелиш керек. Адам интеллектуалдык деңгээлде, эмоционалдык деңгээлде сезиш керек. Кайсыдыр бир деңгээлде анын эркиндиги токтойт, кайсы бир деңгээлде ага бирөөнүн эркиндиги үстөмдүк кылат. Мына ушуга жетишүү үчүн дин жардам берет. Мына ушул дин менен эркиндикти жана көз карандылыкты айкалыштыра билген адам амалдарын тартиптей алат. Эри катын үйдө мамиле эмнеден башталды? Аялы көз каранды эринен, жана аны көтөрө албайт. Эри эркин, жана эркиндигин сактай албайт. Экөөсүнүн ортосунда мамиле уюштурулган эмес. Орусча взаимозависимость деп коет да, өз ара көз карандылык тартиптелген эмес. Аялдын да эринен көз каранды болгон жери бар, эринин да аялынан көз каранды болгон жери бар. Экөөсү тең интеллектуалдык жана эмоционалдык деңгээлде эреже катары кабыл алса, ынтымак пайда болот. Муну дин үйрөтөт. Ошондуктан мен амалдарды кантип башкарат дегенде мен айтам, биринчи динден өзүңдүн көз карандылыгыңды тап. Эмнеден көз карандысың? Физикалык, эмоционалдык же интеллектуалдык көз карандысыңбы? Же эркинсиңби? Өтө эле бейбаш. Жана кыргызда ээн баш деп коет да, койдо ажоосу жок, айдер ажоосу жок, койдер кожосу жок, эркин. Ага баары бир адамдардын ою, ага баары бир эмне деп атат, ал эркин өтө эле. Бул да ээн баштык. Демек, коомдон, үй бүлөдөн, курчап турган чөйрөдөн адам интеллектуалдык, эмоционалдык деңгээлде өзүнүн көз карандылыгын тартиптеши керек. Бул болбойт биздин динде. Муну оокатты жегим келет. Жебесең эл эмне деп ойлойт? Бирок мен муну адалдыгын сурашым керек. Мен мындай кийингим келет, аябай жарашат экен, бирок бул менин коомдо кабыл алынган, же болбосо менин динимде кабыл алынган тартипке тетири деп өзүн интеллектуалдык деңгээлде, эмоционалдык деңгээлде көз карандылыкка берет. Ошону Аллах Таала кулдар дейт. Менин пенделерим, кулдарым деп ушуну айтат. Кадырлуу көрөрмандар,
Мен бул каналдын көрөрманы болгонуңуз үчүн ыраазычылык билдирем жана ушул каналга жазылууну унутпаңыз. Айтмакчы, башкаларга дагы сунуш кылып коюңуз.